Үй шартында машыгып, мыкты жыйынтыкка жетсек болобу. Кыргыздарда ушундай көйгөй бар. Үйдө машыгайын десем шарт жок, залга барыш керек, же кантип машыгууну билбейм. Келгиле ушул көйгөйдү силер менен биргеликте чечейли. Залда машыгасыңбы, үйдө машыгасыңбы, айырмасы жок. Жыйынтыкка жетүү үчүн баары бир ушул 3 нерсени аткарышың керек. Биринчиси тураа жана туруктуу машыгуу. Ар бир райондордо, айылдарда мектептердин спорттук аянтчалары бар. Бизге керек болчу нерсе турник, бурсия, жер. Болду. Бизде ар бирибизде 24 саат убакыт бар. Ошол 24 саат убакыттын бир гана сааты биздин машыгыбызга дээрлик кенен жетет. Ал эми залга денебизди көндүрүп алып, кийин деле барсак болот. Ал эми экинчиси уйку режимин оңдоо. Себеби биздин булчуңдар машыкканда гана эмес, уктап жатканда дагы мыкты өсөт. Анан уктайт десе кечке уктап жата бербегиле. Ал эми үчүнчүсү, эң негизгиси туура тамактануу. Эгерде биз туура тамактанганды билбесек, жыйынтыкка жетпей кыйналабыз. Ар бир адамдын өзүнүн салмагына жараша күнүмдүк калориясын толтуруп турушу зарыл. Ал калорияларды албасак, бизде өсүү болбойт. Ал эми биз үйдөгү